Бешикчон айылынын 100дөй тургуну айылдын четинде жайгашкан кыш чыгарчу заводдун жабылуусун талап кылып чыгышты. Алардын арасында Тамара Абдраймова да бар. Ал заводдон жергиликтүүлөр зыян тарып жатканын айтат. Мына ыштар болсо, мына үлүшчелерибизде тийип атат. Пактабызды быйыл 3-чү сортко өткөздүк биз. Ушул жерден кичине балдар чаккан ырыскысын ушерден теп жейбиз биз. Анан ушул жерден алган доходторубуз эч канча болуп атат. Беде эгебиз, малдарга чөп алабыз, пакта эгебиз, мәкке эгебиз. Мәкке эксек балдарым кайрып, ооруп бүткүчө капкара ыш болот. Күнү барып жуунат, балдарыма ден соолугуна зыян болуп атат мына ыштар. Анан мына буякта шамал бияка кетсе, мынакка үлүшкө бияка кетсе, мына ушул жакын жер ушул жерде. Бүт мына огородторго зыян болуп атат, элге зыян болуп атат. Наразычылык билдирип жаткандардын дагы бири Кочкор Досматов. Ал завод курулган аймак өзү да жергиликтүүлөрдүн кайракы жери болгонун, ишкер дөңсө жерди тегиздеп, кайра элге бериши ооз-эки келишилген болчу дейт. Түздеп бербей эле бул. Анан дагы сүйлөшкөндө элге 7 сомдон сатсак, бу ушу партиянын элинде 6 сомдон 1 сомдон кем сатам деген. Айткан ушу сөзүн кийин тана албай атат. Ал жерде өкмөттөн экөө-үчө болгон. Анан эми неме кылып турам, мына бул жерден ушуларды алып, эми дагы аяка көзөп атака жасап атат. Үлүшүнө да, бул үлүштө өзү. Бул жерлер өз негизи үлүш. Бул анан астакин кызыл китеп алып алган. Жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырган дагы бир жагдай. Элдин нараачылыгына карабай ишкерден кыш чыгарчу экинчи заводду куруп баштаганы. Ага наразы болгон жаштар буга чейин да заводдун ишин токтотуу талабы менен келишкен. Учурда бул окуяны милиция эң баштык беренеси менен каттоого алып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Айыл тургуну Эрлан Шерматов муну жаштарга карата басым катары баалайт. Заводду чоңойтуп дагы неме атат, оны жаарды көрдүңөр. Ошолерди алып кетип атат. Үстүндө уже элдердин уже үлүшчелери бар. Мындай тоготмондой мамиле жасап атат да. Айта беребиз, уксу келет. Урусу күчтүү болсо, эсин доого жыгат деп, биздин балдарды милицияга берип, сотко берип кыйнап атат да чаласыначы. Ошого окшогон нерселерди ошо биз жаңы өкмөткө Садыр Жапаровго да жеткизип койсоңор жакшы болот эле мунучу. Заводдун ээси Искендербек Салиев болсо жергиликтүүлөрдүн айыптоолоруна макул эмес. Ал 2014-жылы элдин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макулдугу менен иш баштаганын айтат. Ошол кезде ага 2 гектар аянт менчикке 1,5 гектар болсо, топурагын иштетүү үчүн убактылуу берилген. Салиев учурдагы жагдайды ишкердикке бут тосуу экенин белгилейт. Биздин айыл өкмөттө элдик жыйын өткөн. Элдик жыйын өтүп, эл бүт колдоо берген. 300 адам катышкан деген протокол бар. Мен ишкерлигиме тоскоолдук кылган 3-4 эле жаран бар бул жерде. Калганы мындай каршы деле жок. Бул арасында туугандарым деле бар, бул балдардын арасындачы. Анан мындай мыйзамдуулук жолго барган жокпуз биз. Бирөөнүн жерин тебелеп кирген жокмун. Мыйзам чегинде иш алып барып атам. Ошондой эле Салиев заводдо 60 адам жумуш менен камсыз болуп, жыл сайын мамлекетке 1,5 миллион сомдон ашуун салык төлөп жатканында кошумчалап, буларга токтолду. Мына революция болгон күнү ушундай ушул айылдан топтоп ошо Нургал деген бала топтоп келип, Нургал, Марат, Стамбек деген балдар келип, бүт иштеп аткан рабочийларды урган. Чекеден уруп, кубалап, бул жерде иштебейсиң, кетесиң. Болсо өрттөйбүз. Кирпич заводун жабасың. Сен биздин жерди элеп алдың. Сен биздин жерге кирпич завод куруп алдың. Бул жерден көчүп кет. Биздин талабыбыз ушу деп ушундай немеге барды да балдар. Анан мен 102-ге чалып милиция органдарына кайрылдым. Алар келип анан кийин басышты. Ал эми Бешикчон айыл аймагынын башчысы завод элеген 2 гектар аянт ишкерге таандык экенин ырастады. Ошондой эле топурак алууга деп ижарага берилген 1,5 гектар аянт учурда казылып болгон. Бул боюнча ишкерге эскертүү берилип, кошумча завод курууну токтотуу талабы коюлган. Жок, кайракы үлүшү нар жакта турат. Бул жер картада жайыт болуп көрсөтүлгөн. Жайыт болуп көрсөтүлгөн, неудобия болуп, мурун карьер катары иштетилген экен. Мага чейин. Бул жерден топурак алышкан, карьер болуп турган, айыл чарбасынын ыңгайсыз жери болгон. Анан ушул жеке ишкерди колдоо максатында биз ушундай жергиликтүү кеңеш чечим менен бергенбиз. Карьери качан бүтөт? Канча карьердин аяны бүттү. Аянты бүткөн. Бүттү. Жаңы курулуп аткан жай боюнча жаңы курулуп аткан жай боюнча биз жеке ишкерге эскертүү бергенбиз. Сен рекультивация кылып, айыл өкмөткө тапшырасың, кирпич заводунун курулушун токтот дегенбиз.
Ошентип наразы болгон жергиликтүүлөр эртең саат 10-да тиешелүү тармактын адистери менен жолугушуу тууралуу макулдашып тарап кетишти. Анткени менен алар текшерүүнүн жыйынтыгына карабастан завод ишин токтотсун деген талапты карманышууда. Калыбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.